Саламатсыңарбы, менин кымбаттуу окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Адаттагыдай эле аралыктан окуу сабагына даярданып баарыбыз күтүп отурабызбы балдар? Азаматсыңар, эң жакшы. Келгиле анда жагымдуу маанай тартуулап баарыбыз чогуу ырдоо менен сабагыбызды баштайбыз. Эң жакшы балдар, келгиле анда бүгүнкү сабакта биз 6 эрежени кабыл алалы. Кана айткылачы балдар? Туура. Сабакка активдүү катышабыз, жоопкерчиликтүү менен тапшырмаларды аткарабыз, өз алдыбызча иштөөгө көнүгөбүз, үйдө болуп тазалыкты сактайбыз балдар. Мына ушул эрежени биз сабактын акырына чейин аткарабыз. Эмесе бүгүнкү сабактын темасы мисал маселе иштөө. Ал эми сабактын максаты аттуу сандарды көбөйтүү жана бөлүүдө чоң бирдиктерди майдалап аткарууну түшүнөбүз. Өз алдыңарча мисал маселелерди чыгара аласыңар. Бири-бириңерди уга билүүгө жана тапшырмаларды аткаруу менен жоопкерчиликтүү болууга тарбияланабыз балдар. Түшүнүктүү болду силерге? Азаматсыңар анда. Келгиле анда биз сабагыбызды баштайбыз. Силерге номер 984 мисалды түшүндүрүп берейин. Балдар, аттуу сандарды көбөйтүү жана бөлүүдө чоң бирдиктерди майдалап, бирдей атка келтирип алып, амалды аткаруу керек. Мисал карайбыз. 2 сом 30 тыйынды биз а дегенде тыйынга айлантып алабыз. Демек ал 230 тыйын болот, себеби 1 сом 100 тыйынга барабар. Эми 1 атка келтирип алгандан кийин эми көбөйтөбүз 230 тыйынды 25ке. А дегенде 5 бирдик менен көбөйтүп чыгабыз. 5 жерде 0-ң 0, 5 жерде 3-ң 15, 5 жазылып, бири көңүлдө, 5 жерде 2-ң 10, көңүлдөгү менен 11. Эми 2 ондук менен көбөйтүп чыгабыз. 2 жерде 0-ң 0, 2 жерде 3-ң 6, 2 жерде 2-ң 4. Эми кошобуз карагыла. 0 түшөт, 5 түшөт, 7 болот. 1ге 4 койсок 5 болот. Демек 5750 тыйын болду. Эми тыйынды ирилетебиз сомго карагыла. Демек 5750 тыйыныбыз 57 сом 50 тыйын болот. Ошондой эле кийинки 20 дециметр 9 сантиметрди дагы биз 1 аттуу санга айланта алабыз. Сантиметрге айландырсак 209 сантиметр болот экен. Демек эми бөлсөк ыңгайлуу. Эми 209-ту 11ге бөлсөк, демек 19 сантиметр келип чыгат экен. Түшүнүктүү болду балдар? Анда барыбыз дептерлерибизге көчүрүп жазабыз. Кийинки 985 мисалга өтөбүз балдар. Мында азыр биз башта айтып өткөндөй эле аралаш аттуу сандарды бир аттуу санга өткөрүп алып, андан кийин көбөйтүп бөлөбүз балдар. Карагыла, 1 километр 200 метрди метрге айлантсак 1200 метр. Демек 1200 метрди 4кө бөлсөк 4800 метр. Аны ирилетсек 4 километр 800 метр болот экен. Эми 4 метр 15 сантиметрди сантиметрге айландырып алабыз. Демек 415 сантиметр болот экен. 415 сантиметрди 25ке бөлсөк 10375 сантиметр болот. Аны ирилетсек 103 метр 75 сантиметр болот экен балдар. Түшүнүктүү болду? Кийинки эки мисалын жогоруда түшүндүргөндөй кылып, өз алдыбызча иштеп жазабыз балдар. Жазып алдыкпы? Анда кийинки мисалга маселеге өтөбүз. Дүкөндө 3 күндө 1500 килограмм кумшекер сатылган. Биринчи күнү кумшекердин 3/1 бөлүгү, экинчи күнү андан 200 килограммга көп кумшекер сатылды. Үчүнчү күнү канча кумшекер сатылган? Маселе түшүнүктүү болду балдар? Кана кантип чыгарабыз, ойлонгулачы. Туура. Демек 3 күндө 1500 килограмм кумшекер сатылса,
Demek birinci günü 3'ten 1 bölüğü satılıptır. Demek 1500'ü 3'e bölsök 500 kilogram çıgat eken. Эми экинчи күнү биринчи күнгө караганда 200 килограммга көп кум шекер сатылыптыр. Демек 500гө 200'dü кошобуз. Бул менен экинчи күндө канча килограмм кум шекер сатылгандыгы табып алабыз. Эми үчүнчү күнү канча кум шекер сатылган дейт балдар, аны кантип табабыз? Туура бардык сатылган кум шекерден 2 күндүк сатылган кум шекерди кемитсек, үчүнчү күндө сатылуучу кум шекердин эсеби келип чыгат. Демек жообу балдар кандай экен? Үчүнчү күнү 300 килограмм кум шекер сатылган экен балдар. Жакшы, анда көчүрүп жазабыз. Жазып алган болсок балдар, 987-чи теңдемеге көңүл бурабыз. Биз теңдемелерди чыгаруу эрежелерин билебиз балдар. Анда аларды эске салып, дал ушундай кылып теңдемелерди иштеп жөнөтөбүз. Теңдемелерди иштеп кыйынга турбадыбы балдар? Анда жакшы. Кийинки 988-чи мисалга өтөбүз. Мында аралаш аттуу сандарды кошуп кемитет экенбиз балдар. Демек 72 килограмм 300 граммга 5 килограмм 900 граммды кошсок, 78 килограмм 200 грамм болот экен. Ал эми 7 километр 500 метрден 3 километр 800 метрди кемитсек балдар, 3 километр 700 метр болот экен. Түшүндүкпү балдар? Дал ушундай кылып, анда кийинки мисалдарды өз алдыбызча кошуп кемитебиз балдар. Иштеп койдукпу балдар? Азаматсыңар. Анда силерге үйгө тапшырма балдар. 989 жана 990 мисалдар. Бүгүнкү сабакка катышканыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калгыла балдар.